Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Царство Небесное деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Видеону аяғына чейин көрүүгө даяр болсоңуз, биз баштадык. Түштүк Франция, 1184 жыл. Талаада 3 адам өлгөн аялды көмүү менен алек болуп жатканын көрөбүз. Дин кызматкери ал аялдын мойнундагы крестти көрүп, аны алып алат да, жанындагы адамдарга ал аялдын башын кесип, андан соң гана көмгүлө деп айтат. Сыягы христиандар күнөөлүү деп эсептеген адамдарды ошондой кылышчу окшойт. Ошол кезде барон Готфрид аскерлери менен жолдо өтүп бараткан. Готфрид ошол айылга тыныга турган болуп, темир уста Балиандын үйүнө токтошот. Кийинки көрүнүштө Балиан аялынын мүрдөсүнө келет. Көрсө жанагы дин кызматчылар көмгөн аял Балиандын аялы болуп, ал көз жарып, бирок ымыркайы чарчап калгандыктан кайгыны көтөрө албай өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Эртеси Балиан өз ишин кылып жаткан кезде ага барон Готфрид келип, ал Балианга анын атасы экендигин айтат. Анан да Балиандын жаңы төрөлгөн ымыркайы менен аялынан ажыраганын билгенден кийин, анын бул жерде эч нерсеси жок экенин түшүнүп, өзү менен бирге Иерусалимге барып, жаңы жашоону баштоосун сунуштайт. Бирок Балиан андан баш тартып, атасы аскерлери менен андан ары жолун улап, бирок Балианга эгер ал ойлонуп калса, Иерусалимди кайдан табаарын айтып кетет. Ошол түнү ага жанагы дин кызматкери келип, Иерусалимге эле кетип калбайт белең, сенин бул жерде эч кандай пайдаң жок деп, анын кыжырына тийген сөздөрдү айта баштады. Ошол кезде Балиан дин кызматкеринин мойнунда аялынын крести жүргөнүн көрүп, аялынын башы кесилип көмүлгөнүн түшүнүп калды. Ачуусу келген Балиан дароо эле жазап жаткан кылычы менен дин кызматкерин сайып өрттөп салды. Андан соң дароо эле атка минип качып жөнөп, эртеси атасынын артынан жетип барды. Кечинде алар бир жерге тыныгышып, Готфрид Балиандын күчүн сынап, ага кылыч менен салгылашууну үйрөттү. Көп өтпөй эле Балиандын артынан куугундар келип, алар Готфридтен Балианды берүүнү талап кылып, ал дин кызматкерин өлтүргөндүгү үчүн жазага тартылаарын айтышты. Бирок Готфрид аларга Балианды бербээрин айтканда, ар тараптан аскерлер чыгып эле эки жаат салгылаша башташты. Готфриддин аскерлери куугундарды жеңишкени менен, алардан дагы бир топ адамдар өлүп кетип, Готфрид да жаанын огунан жарадар болуп калды. Жаанын учу Готфриддин денесинде калып калгандыктан ал алсырап баштап, бирок андан ары жолун улай беришти. Алар Мессинага чейин жетишип, барон Готфрид Балианга өз титулун өткөрүп берип, ага чыныгы жоокер бол деп айтып көз жумду. Эми Балиан атасынын ордуна ээлеп, Иерусалимге жетүү үчүн Сицилиядан чыгышка сүзүп кетүүчү кеме менен кетмей болуп, бирок ага жол абдан катаал болорун эскертишти. Ошентип андан ары сапарга аттанып, бирок Балиандын кемеси бороон чапкындан улам талкаланып калды. Ал талкаланган кеме менен жээкте ойгонуп, кемедеги адамдардын арасынан жалгыз аман калганын көрөбүз. Кеменин жүк ташуучу бөлүгүндө бир аттын аман калганын көрүп, аны бошотуп жатып качырып жиберди. Андан ары чөл аралап жүрүп отуруп, бир жерден суу таап алып ичип жатып, ошол жактан жанагы атты таап кармап алды. Көп өтпөй эле ага чөлдөн эки адам жакындап келип, Имат аттуу адам Балианга менин башчым атыңды берүүңдү талап кылып жатат деп айтса, Балиан атты бербээрин айтып, Иматтын башчысы менен салгылашып эле аны өлтүрүп салды. Иматты болсо туткундап алып, мени Иерусалимге алып бар деп айтты. Имат аны Иерусалимге алып баргандан кийин, Балиан Иматты бошотуп, аттарды кошо берип салды. Ал Иматка мен адамдарды кул кылып кордогум келбейт деп айтканда, Имат ага ыраазы болуп жүрүп кетти. Көп өтпөй эле барон Готфриддин кылычын алып жүргөн Балианды Иерусалимдеги Готфриддин адамдары таап келишип, алар Балианга бир канча сурактарды койгондон кийин, Готфрид өз титулун Балианга өткөрүп бергендигин билишип, дароо эле аны атасынын мүлкүнө алып барышты. Эми Балиан атасындай бир чоң даражага ээ болуп, Иерусалим падышасынын карындашы ханыша Сибила менен таанышты. Анан да Иерусалимдин генералы жана атасынын досу болгон Тиберий менен таанышып, ханыша Сибила менен бир дасторкондо отурушуп, бирок анын күйөөсү Готфриддин баласы Балианды көрүп жактырбагандай болуп эле кетип калды. Андан кийин Сибила Балианды падышага өзү алып барды. Падыша болсо бетине ар дайым бет кап тагынып, дене мүчөсүнүн эч жерин көрсөтпөйт экен. Ал Готфриддин уулу Балиан менен таанышып, Балиандын дал эле атасындай сапаттары бар экенин көрүп, аны Палестинадагы атасы бийлик кылган жерге Керакка жөнөтмөкчү болуп, ал жердеги элдерди коргоону тапшырды. Балиан дароо эле атасынын жерине Керакка барып, көптөн бери кароосуз калган атасынын жерлерин жана элдерди көрдү. Ал жерде христиандар, иудейлер жана мусулмандар жашашчу. Балиан бул жердеги эң негизги маселе суунун жоктугу экенин көрүп, адамдарга ар жерлерди каздырып, суу издетип, өзү кошо карапайым адамдарга кошулуп эле иштей башташты. Акыры эмгектин аркасында алар сууну да табышып, булак кылып чыгарып, жердин баарын дыйканчылык кылып иштете башташты. Күндөрдүн биринде Балианга ханыша Сибила конокко келип, бир топ күндөр аралыгында ошол жакта жүрүп калды. Убакыттын өтүшү менен бардык жерлерге суу жетип, жаңы чыккан боз топо жерлер жашылдана баштады. Кийинки көрүнүштө ханыша Сибила бара-бара Балианды сүйүп калганын түшүнөбүз. Ал эми кийинки көрүнүштө Сибиланын күйөөсү Ги жана анын досу Ране
Европадан келген христиандар болгондуктан мусулмандарга өчүгүп, алардын эң башкы максаты мусулмандар менен согушуп, аларды басып алуу болчу. Ошентип алар өтүп бараткан Сарацин кербендерин басып алып, талап тоноп кетишти. Бул окуядан кийин Султан Салахаддин армиясы менен аттаныптыр деген кабарды угушуп, согушту көксөгөн ки падышага согушту баштайлы деп айтса, Тиберий Салахаддиндин армиясы күчтүү экендигин айтып, эгер биз азыр согушсак жеңилип калабыз деп айтты. Чынында ушул убакка чейин христиандар менен мусулмандардын ортосундагы тынчтыкты Иерусалимдин падышасы менен Султан Салахаддин гана кармап турган эле. Эми минтип согушту көксөгөндөр абалды ырбатып, падыша дагы эми бул абалды токтотууга мүмкүн болбой калганын түшүнүп, Салахаддиндин армиясы Керакка жакындап келаткандыктан тезинен Баалиянга кабар жиберди. Бул кезде ханыша Сибила Баалиян менен коштошуп кетейин деп жаткан эле. Бирок кабарды уккандан кийин Сибила аны дароо чепте калтырып, элдин баарын чепке киргизе баштады. Бирок Салахаддиндин армиясы жакындап келип калгандыктан Баалиян баардык элдер чепке кирип кетүүгө жетишсин деп, өзүндө болгон бир аз аскерлер менен гана Салахаддиндин армиясын тосуп чыкты. Ал эми Салахаддиндин жер жайнаган колу чепти көздөй келе жатты. Баалиян болсо бир канча аскерлери менен эч тайманбастан жоону көздөй аттанды. Бирок Салахаддиндин армиясы аларды жөн эле курчап калды. Салгылаштын аягында Баалиян бир канча жоокерлери менен аман калып, ал бир кезде ээсин жыйып, баягы иматты көрүп, анын Салахаддинге кызмат кыларын билди. Ошол учурда ал жерге жер жайнаган Иерусалим падышасынын армиясы да келип калды. Эки тарап бетме-бет туруп, падышалар ортого сүйлөшүүгө чыгышты. Ушуга чейин тынчтыкты сактап келишкен падышалар сүйлөшүп, эгер ушул жерден салгылашышса, эки тараптын тең аскерлери кырылып калаарын түшүнүшүп, дароо эле экөө тең согуштан баш тартып, аскерлерин арта кайтарып кетмекчи болушту. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ошентип Баалиян туткундуктан бошотулуп, аскерлер келген жактарына кайтышты. Падыша Иерусалимге кайтып келгенден кийин жөн жерден согуш баштагысы келген ранени уур токмокко алып каматып салды. Биз ошол жерден падышанын оорусу бар экенин, ичер суусу аз калганын түшүнөбүз. Андан соң падыша Баалиянды өзүнө чакырып алып, элдерди сактап калуу үчүн бүтүндөй армияга тайманбастан каршы чыкканына, өз милдетин аткарганына ыраазылыгын билдирди. Бул кезде Салахаддин аскерлери менен лагерине кайтып келип, андан эмне үчүн согуштан баш тарттың деп сурашса, Салахаддин согуштун эч жакка качпаарын айтып, жакында Иерусалим падышасы оорудан улам көз жумаарын айтты. Күндөрдүн биринде падыша Баалиянды чакырып, эгер мен өлсөм тактыга карындашым Сибилиянын баласы отурат. Анын күйөөсү Ги болсо баарын башкарып, элдин жашоосуна бүлүк салып согушту баштайт деп айтып, Баалияндын Сибилияга үйлөнүп, баардык аскер күчтөрүн башкарып калуусун сунуштайт. Анда Баалиян анын күйөөсү Гиге эмне болот деп сураса, ал жерде турган Тиберий биз аны дарга асып оңой эле жок кылабыз деп айтты. Анда Баалиян бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп, бирөөнүн өлүмүнө себеп болгусу келбей, ал сунуштан баш тартты. Аны уккан Сибилия Баалиянга келип, эмнеге сен падышанын сунушуна макул болгон жоксуң? Эгер макул болсоң, сен баардык Иерусалимдин элдерин сактап калмаксың деп айтты. Кийинки көрүнүштө Сибилиянын баласы эч кандай ысыкты сезбей эле отко колун такап жатканын көрөбүз. Ошентип акыры Иерусалимдин падышасы да көз жумду. Сибилия аны акыркы сапарга узатуунун алдында жүзүн ачканда, биз падышанын эмне үчүн бет кап тагынып жүрөрүн түшүнөбүз. Ошентип эми Сибилиянын баласы такка отурду. Анын иштерине Сибила өзү жардам берип жатып, ысыкмай баласынын колуна таңып кетсе деле баласы эч нерсе сезбей турганын көрүп, дароо аны текшертип, баласы чындап эле эч нерсе сезбей жатканын билип, ал дагы тукум кууган оорудан улам өлгөн падышанын тагдырын кайталай турганын түшүнүп калды. Тиберий Сибилага анын баласы жөнүндөгү аңыз кептери элде тарап баштаганын айтса, Сибила көпкө чейин ойлонуп, акыры баласынын келечекте канчалык кыйналаарын ойлоп, эч кимге билгизбей баласын аркы дүйнөгө узатып койду. Эми тактыга Сибиланын күйөөсү Ги отуруп, падыша аталып, ушуну эле күтүп турган Ги Ренону абактан бошотуп, дароо эле аскерлери менен мусулмандарды кыра баштады. Ошол эле учурда алар Салахаддиндин эжесин кармап алышып, өлтүрүп салышты. Салахаддин жаңы падышага элчи жөнөтүп, андан багынып берүүсүн талап кылганда, жаңы падыша Ги элчини таш боордук менен өлтүрүп салды. Эми алар дароо эле аскерлерин жыйнап Салахаддин менен согушууга жөнөмөкчү болгондо, ал жерге Баалиян жетип келип, эгер азыр согушууга барсаңар жеңилесиңер, анткени эч кандай суу жок болгондуктан силер баргыча эле аскерлердин алы кетип калат десе, Ги аны теңине албастан армиясын алып жөнөп кетти. Тиберий дагы бул согуштан эч кандай майнап болбоорун билип, бир канча аскерлери менен согушка барбай калып калды. Айткандай эле Гинин армиясы суу жок болгондуктан чекеден эле кырыла баштады. Бул кезде Салахаддин белгилүү бир жерде аскерлери менен аларды күтүп жатканын көрөбүз. Арадан убакыт өтүп, согушка аттанган аскерлерден дайын жок.
Бул кезде Салахаддин Гийнин армиясын тыптыйпылын чыгарып, Гий менен Ренону туткунга түшүрүп алды. Салахаддин Ренону өз колдору менен өлтүрүп, Гийни болсо туткун бойдон аман калтырды. Бирок Салахаддиндин иши али бүтө эле келе. Анткени 100 жыл мурун Иерусалимди христиандар басып алгандан кийин азыркы күндө Салахаддин Иерусалимди кайрадан мусулмандарга алып берем деген убадасын берген. Тибери менен Балиан кеткен армиянын аркасынан келишип, бир жерден жер жайнаган өлүктөрдү тегеренген жору кузгундарды көрүштү. Тибери Балианга Иерусалимди сактап калууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок экенин айтып, адамдарын алып Кипр аралына жөнөп кетти. Балиан Иерусалимге кайтып келип, Салахаддиндин армиясынын келишин күтүп калды. Балианда дээрлик аскерлер жокко эсе болгондуктан ал элдин баарына кылыч берип, аларды жоокер атап, мындан 100 жыл мурун биздин ата-бабалар ушул жерди басып алып, мусулмандарды аяосуз кырган. Эми алар өч алуу үчүн кайтып келе жатышат жана алар эч кимдерди аябайт. Ошол үчүн биз акыркы тамчы каныбыз калганча аларга каршы турабыз деп айтты. Бирок анын эң негизги максаты Салахаддин менен сүйлөшүп, ушул турган элди аман сактап калуу эле. Кечинде Салахаддиндин армиясы чепке жакындап келип, соккуларды ура баштады. Бирок Балиай алардын соккуларына эч жооп бербей, алардын жакындап келишин күтүп жатты. Салахаддиндин аскерлери жакындагандан жакындап, бир кезде падыша Гийни эшекке тескери мингизип алып чыгып, тирүү экендигин көрсөтүштү. Качан гана Салахаддиндин аскерлери белгиден өткөндөн кийин Балиан план боюнча соккуларды ура баштады. Салгылаш узакка уланып, Балиандын мыкты согуштук тактикасынын жардамы менен Салахаддиндин армиясына туруштук бере алды. Бир нече күн салгылаштан кийин акыры Салахаддин чептин бир гана жерине сокку уруп отуруп, дубалды жарып салды. Ошол жерден эки тараптын болуп көрбөгөндөй салгылашы болуп, эртеси күнү Салахаддин Балияны сүйлөшүүгө чакырды. Ал бекер эле кан төгүлбөсүн деди айтор тынчтык жолу менен келишимди каалады. Салахаддинден мындайды күтпөгөн Балиай: биздин ата-бабалар бул жерди басып алганда баардыгын жок кылышкан. Сен дагы бизди ошондой кылып өч албайсыңбы деп сураса, Салахаддин эч кандай өч албаарын айтып, эгер баардыгыңар шаардан чыгып кете турган болсоңор, каныңарды кошуп боштондукка чыгарып, эч кимиңерге тийбейм деп айтты. Ошентип Балиай өз элин сактап калууга мүмкүн болуп, элдер болсо Иерусалимден чыгып кетүүгө камына башташты. Ал ортодо туткундуктан бошотулган падышаги Балиай менен салгылашмакчы болуп, Балиай болсо ага баардык тарабынан күчтүү экендигин далилдеп, бирок өлтүргөн жок. Кетээрде Имат Балиайга баягы карагер атты кайрадан өзүнө тартуулап, Балиай эл менен кошо Иерусалимден чыгып кетти. Ал ханышалыктан баш тарткан Сибила менен бирге өз жерине кайтып келгенде, падыша Ричард бир аскерлери менен ага келип, Иерусалимге Салахаддинге каршы жортуулуу уюштурганы бара жатканын айтып, атагы алыска кеткен Балианды таап, өзүнө кошуп алуу үчүн издеп жүргөнүн айтты. Анда Балиан жон гана темир уста экендигин айтып, падыша Ричард бир ал жерден жөнөп кетти. Кийинки көрүнүштө Балиай Сибила менен бирге жубайынын бейитинин жанына келип, андан ары жашоолорун жаңы барактан баштоо үчүн жөнөп кетишти. Ал эми Иерусалимге жортуулга аттанган падыша Ричард Салахаддин менен 3 жыл бою кармашып, акыры тынчтык келишими менен аяктаганы айтылат. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо каналга катталып, досторуңуз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.